Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Иран Ислам Республикасынын ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазилини кабыл алды. Өкмөт башы Кыргызстан Иран менен достук мамилелерди өнүктүрүүгө өзгөчө маани берерин белгиледи. Анын айтымында учурда эки өлкөнүн ар кыл чөйрөдөгү кызматташтыгы өнүгүүдө. Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз тарап Иран менен коомдук коопсуздукту камсыз кылуу, банги затын мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү, өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана алардын кесепеттерин жоюу маселелери боюнча тажрыйба алмашуу багытындагы кызматташтыкты тереңдетүүгө кызыктар экенин белгиледи. Жолугушууда соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактагы кызматташуу маселелери талкууланды. Премьер-министр сөзүн жыйынтыктап жатып, Кыргыз-Иран алакасын кеңейтүү менен эки элдин ортосундагы эки тараптуу кызматташтык тереңдээрине ишенимин билдирди. Өз кезегинде Ирандын ички иштер министри Абдулреза Рахмани Фазилини меймандостук үчүн ыраазычылык билдирди. Министри Иран Кыргыз Республикасын жакын өнөктөш жана дос катары кабыл алаарын белгиледи. Анын айтымында Иран тарап Кыргызстан менен соода-экономикалык мамилени өнүктүрүүгө кызыктар. Ошондой эле башка тармактар боюнча дагы натыйжалуу өз ара кызматташтыкты кубаттайт.